Калдарбек Аманов Ташиев кызматын тапшырса кимдер жеңет? Кыргызстанда Камчыбек Ташиевди кызматтан кетирүү аракети катуу жүрүп жатат. Батыштан акча жеген кыргыздын чыныгы чыккынчылардын алдында тез арада Камчыбек Ташиевди кызматтан кетирүү, элдеге каршы куруу планын ишке ашыруу кадамдары ташталууда. Ташиев үчүн кызматты тапшырып коюу маселе деле эмес экен ар бир чыныгы кыргыз жакшы билет. Бирок андан ким жеңет? Кыргызстанда кандай абал жаралат? Бул суроонун жообу айкын. Ташиев кызматтан кетер менен эле чыккынчылар тынчып калбашы анык. Камчы кетер менен эле артынан өтө тез арада Садыр Жапаровду бийликтен кетирүү планын ишке ашырууга жеңил жол ачылат. Чөйлөр туш тарабынан тиштеп Жапаровду жок кылып тынышат. Кыргызстан кезектеги хаоско туш болот. Мамлекет түп тамырынан жок болору бештен белгилүү. Адахан Мадумаров деген акмак куурчак болот. Текебаев башында турган батыштын иттери Кыргызстанды талкалап жок кылат. Эл менен эч кимдин иши болбойт. Кыргыз кимдир бирөөгө кул болот, жок болот. Өзбекстан түштүгүңдү бөлүп алат, башкасы түндүгүңдү бөлүп алат. Иликтөөчүң дагы, акының дагы эч нерсе кыла албайт. Кор болот кыргыз. Шакалдардын колуна бийликти алып берем деп жан берип жаткан иттерди бүгүн кыргыз тыйбаса, эртең кыргыз кор болору анык. Аллах кыргызга түшүнүк берсе экен, ыйман берсе экен, кыргыздын кор болуп шакалдардын колунда кул болуп калганын көрбөй өтсөм экен.